Кадырман телекөрүүчү, кутмандуу таңыңыз менен. Эгерде бизге жаңыдан гана кошулган болсоңуз, арыбаңыздар деп кетели дагы экинчи саатыбыздын коногу менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Негизи Instagram, TikTokко кирсеңиздер, көпчүлүгүңүздөр күбө болуп аткан болсоңуздар керек, Кыргызстанда Limon Marketplace ачылды деп. Бирок анан бул эмне деген, же сайтпы, же бир жумушпу, Limon Marketplace деген өзү эмне деп түшүнбөй жаткан болсоңуз, анда бүгүн биз атайын мына ушул Limon Marketplace'тин акционерин конокко чакырдык. Бүгүн бизде конокто Наргиза Эгембердиева. Саламатсызбы, кош келиптирсиз. Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Ыраазычылык билдирем таң эрте келип бергендиңиз үчүн. Эми биз көпчүлүгүбүз түшүнбөй жатабыз. Limon Marketplace деп угуп эле атабыз, бирок эмне деген marketplace экенин түшүнбөй жатабыз да. Дегенде маалымат берип өтүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бизде Кыргызстанда биринчи жолу маркетплейс ачылып атат. Маркетплейс дегенде азыркы заманда көбүбүз түшүнөбүз да. Мисалы азыр кыргыздар көп эле жанагындай Taobao, Pinduoду, Wildberries, Озондорду көп билип калышты да. Биздики деле ошондой эле маркетплейс, аты Limon деп аталат. Буюрса, ачылганыбызга 1 жылдын убактысы болот, март ичи. Азыр биз ушул маркетплейске мындайча айтканда партнерлор топтоп атабыз да, клиентский база чогултуп атабыз өзүбүзгөчү. Онлайндан акча тапкым келет, бизнес кылгым келет деген партнерлордон чогултуп атабыз. Бул маркетплейстин башка маркетплейстен өзгөчөлүгү бул биринчиден Кыргызстандан башталды. Экинчиден бизден карта сатып алган адамдар Кытай заводдору менен, фабрика менен түзмө-түз байланышта болуп, баардык товарларды оптом завод базасында ала алат да. Анан кийин бул жерде азыр карталар сатылып атпайбы. Акция менен 10 февралга чейин карталарды берип атабыз. $1000 картаны $500 берип атабыз. Бул жерден компания өзүнүн жакшы белектерин билет, месталар өмүр бою ушу маркетплейсте сакталат. Даже кыргыздар мисалы как Wildberriesке товар салган сыяктуу эле бизге тоже өздөрүнүн товарларын салса болот. Азыр сиз карта деп айтып калдыңыз да. Ал эмне деген карта, эмне үчүн карта сатып алышыбыз керек, анан орун сатып алат атасыз да. Бул эмне деген орун болот, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Орун деген бул как онлайн контейнер болот, онлайн магазин деп коет да. Бул жерден ар бир адам карта сатып алганда, мындайча айтканда, 100дөн клиент топтой алат өздөрүнөчү. Мисалы QR код таратылат. Азыр мурдагыдай традиционный бизнестер мода болбой калды да, көчөдөн контейнер ачып алып ай сайын аренда төлөпчү. А бул жерден өмүрүндө бир жолу карта сатып алса, үйдө жатып алып эле через онлайн ссылка таратып эле, ссылканы эле компания маркетплейстин сайтын эле реклама кылып иштеп коет да. Каждый кирип алардын аркасынан товар алат бизден. Үйүнө керектүү кийим-кечек, бут кийим, хоз товары, канс товары, дордойдо эмне товардын ассортименти болсо, ошонун баары бизде болот да. Ошолордун баардыгын арзан алыш үчүн элдерге кызык болот да, ушунун ссылкасы менен алсам мен арзан алат экенмин дегенчи. Каждый кирип ссылкадан товар алган сайын ошо картанын ээлерине акча түшүп турат ошол жерде. Демек мен Limon Marketplace'те акционер болсом, өзүмдүн орунум бар болсо, менин өзүмдүн QR кодум болот, ссылкам болот. Аны таратып коем, сатып алуучулар бир топ арзан сатып алат. Менин эгерде ссылкам менен сатып ала турган болсо, сатып алууларды арзан жасайт. Мисалы базарда 500 сом турса, балки 300 сом, 200 сомго сатып алат. Ошол эле учурда мага дагы акча түшөт. Туура түшүнөмбү? Акча түшөт. Бирок бул жерде акционер болуш үчүн негизинен команда куруш керек да. То есть өзүңүз биринчи карта сатып аласыз, потом маркетплейске клиент топтоп беребиз биз. Мен мисалы иштеп атканыма 6 ай болду. 6 айдын ичинде азыр командамда, то есть мен маркетплейске 600дөн ашык адамды топтоп бере алгам да, карталарды сатыпчы. Бул жерден ошондой мисалы жанагындай онлайнды түшүнгөн адамдарга аябай выгодный бизнес да, батыраак буттан туруп кетет, батыраак акционер болуп кетет да. Азыр мисалы 6 ай иштеп коюп эле күнүнө $200 таап атпайлы, $200 и выше болот да. Эң азы $100 болот. Жакшы иштеп атабыз. Күнүгө табабыз. Сонун экен, кадырман телекөрүүчү, көрдүңүзбү? Эгерде сиз дагы онлайн жумуш баштаганды билбей жатсаңыз, же кандай онлайн бизнес баштасам экен десеңиз, же болбосо Limon Marketplace угуп жакшы түшүнбөй жаткан болсоңуз, экран астында жазылган номерлерге суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, биз сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Же болбосо кантип команда топтойм, кантип Limon Marketplace'ке жазылам, кантип өзүмдүн ордумду алам, канткенде мен күнүнө Наргиз айымдай болуп $200 акча табам, мен да ушундай онлайн бизнес жасагым келет десеңиз, экран астына номерлерди калтырдык, суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Демек, үйдө отуруп алып эле телефон аркылуу жаңы киргенде
эң азы канчадан баштап акча тапса болот? Азыр эми сиз күнүнө $200 табат экенсиз да. Азы жаңы киргенде кандай болот? Жаңы киргенде баягы эме карта сатып алгандан кийин күнүнө тапса болот 5800дөн өйдө акча тапса болот. Эң азы 2,5 миң сом болот да. Анан кийин бул жерде баягы эме көбүнчө эле баягы декретте айымдар отуруп атпайбы, ошолорго аябай жакшы бизнес болот. Мисалы бизде баягы биз Кыргызстандан баштап атабыз, бирок Италиядан, Англиядан катталган эчеке байкелерибиз көп да. Значит, биз бияктан катталып койсок, Кыргызстанга барганда бизге оңой жумуш экен. Биз бияктан эле ссылка таратып, акчабызды табар эткенбиз деп бүт эле кирип атышат. Бул жерден негизинен оңой системада кээ бирөөлөр бар да, мисалы Кытай менен баягы Кытайдан товар заказ бергиси келет, бирок өз алдынча заказ бере албайт, өз алдынча фабрика, заводдор менен сүйлөшө албайт да. А бизде ошол сүйлөшүүлөрдү биздин өзүбүздүн компаниянын основательдери өздөрү уюштуруп берет да. Мага мисалы моундай определенный бир товар керек, ушу көп количествода алабы, 2 штук алабы, айырмасы жок. Ошонун баардыгын компания завод базасында сүйлөшүп алып келип бере алат да. Демек, Limon Marketplace'ке катталуу үчүн, өзүңдүн орунуңду алыш үчүн Кыргызстанда болуунун кажети жок. Кыргызстанда болуунун кажети жок. Чет мамлекетте жүрүп деле ошол жактан эле через онлайн катталгандар көп. Эми өзүңүз айтып калдыңыз, декретте отурган айымдар деп. Көпчүлүк учурда ошол үйдө отурган айымдар көбүрөөк жазылат окшойт. Үйдө отурган айымдар көбүрөөк жазылат. Анан кийин эми жана орто жаштан өйдөгүлөр да көбүрөөк жазылат. Пенсионеркаларчы, потому что алар баягы эми пенсионер возрастта болсо дагы мындай балдарына жалдырасы келбейт да, эми кечке эле акча сурай албайт да. А бул жерден карта алып койсом, мен деле үйдө отуруп онлайн иштейт экенмин деп алар да иштеп атат азыр күнүнө акча таапчы. Бизде чем жаштарга караганда орто жаштан өйдөгүлөр жакшы иштеп атат. Анткени баягы алардын кругозору да кененирээк, анан кийин мындай жашоону жакшы түшүнүп калган адамдар да, мындайча айтканда, бул тараптан, тияктан, бияктан изденсек болот экен депчи. А жаштарыбыз баягы эме өз алдынча азыр Кытайдан товар заказ бергенде үйрөнүп калышпадыбы, мисалы, жана Пиндоодо, Таобадончу. Бирок ал жактан көбү түшүнбөйт да, баягы товар заказ бергенде просто ал жака потребитель болуп атышат да. А бизден потребитель дагы болот, и плюс акча дагы табат да, ошол жагын айырмалап иш керек да. Чындап эле, мисалы, Кытайдан заказ берип иштеген байерлер бар, алар болгону колдонуучу катарында эле кайсыл бир буюм тайымды керектелүүчү каражатты сатып алат дагы, анан үстүнө акча кошуп эле баягы пайда көрбөсө, сиздерди тескерисинче өзүнүн командасын да топтойт экен, акционер дагы болот экен. Анан бул жакта суроо келип турду эме деп. Канча, мисалы, сиз азыр айттыңыз да $1000 деп, жана жазылыш үчүн кандай карталар болот дейт. Бул жерде жазылыш үчүн виртуальный онлайн карта болот. Ар бириңиздерге баягы эме акчасын төлөп киргизгенде фамилиясына, паспортуна эме 4 цифрлуу ID номер беребиз. Ошол жактан баардыгы көрүнүп турат. Канча акча түшүп атат, кандай товар келип атат, командасы канча өсүп атат, бүт баардыгы онлайндан көрүп турат да. Канча соодадан ким аркасынан кайсы адам келип соода кылып атат, канча товар алды, канча проценти баягы эме картанын ээсине калды, бүт баардыгы көрүнүп турат онлайнда. Анан сиз азыр айтып өттүңүз, мен 600дөн ашык адамды Limon Marketplace'ке каттап бердим деп. Анан ошол 600дөн ашык адамыңыздын баары күн сайын акча таап атабы, же аракет жасабай акча таппай калгандар дагы барбы? Негизинен бизден аракет жасабай акча таппай калган адам болбойт. Бүт баардыгы бирдей эле акча таап атат, Кудайга шүгүр. Иштебей калган адамдарга дагы баягы акча чыга берет да. Бизге негизинен бул маркетплейске сетовой маркетингдин элементтери кошулган, бизге клиент топтошу үчүн. Бирок никак жанагындай полностью сетовой маркетинг эмес да. Суроо берип коеюн. Саламатсыздарбы, телевизордон жакшы түшүнбөй калдым дейт, жаңы кошулуптур. Кантип иштесе болот дейт. Эми кайра айтып берип коюңуз. Эмне кылыш керек, кантип иштеш керек? Саламатсыздар, урматтуу достор, мен башынан түшүндүрүп коеюн. Бул Limon Marketplace бизде Кыргызстанда биринчи жолу маркетплейс ачылып атат. Мисалы, Таоба, Пиндоодо деген сыяктуу сайт болот. Бул онлайн сайт, онлайн оптом базар деп түшүнүш керек да муну. Анан кийин бул жерден бир эме месталарды сатып атабыз, то есть бизнес партнерлор чогултуп атабыз да. Бул жерден бир место алганы эме Дордойдон бир контейнер алганга барабар да. Кааласа биз аркылуу магазин ачып алса болот, кааласа пункт выдача ачып алса болот, кааласа онлайндан соода кылат. Бул жерден ар тараптан мүмкүнчүлүк бар. Акча тапканга эң главный эле башында туруп азыр ушул платформадан карта сатып алып коюшу керек да. Эң башкы инструмент бул биздин телефонубуз болот окшойт да. Да, туура айтасыз. Эң башкы инструмент биздин телефонубуз. Телефон жакшы түшүнүш керек болду.
Телефон менен эле үйдө отуруп алып эле бала чакаңызды карап, кириңизди жууп, тамагыңызды жасап, жумушуңузга дагы барып, жолдошуңузга дагы көңүл буруп, эс алып иш кылса, болгону кайсыл бир бош убактыңды бөлүп коюп эле, күн сайын кечке отурбайсың да ал жакта. Жок, максимум бир күндө 1,5 саат, 1 саат убакыт бөлүнөт. Аябай көп убакыт эмес. Мынакей кадырман телекөрүүчү, күн сайын жок дегенде жарым саат убактыңызды бөлөт экенсиз, өзүңүздүн командаңызды топтоп, командаңыз менен иштеп, анан эң негизгиси Limon Marketplace'тин акционери болушуңуз керек экен. Анан Наргиз айым айтып өттү, менин командамда эң азы дегенде, болбой калды дегенде, баягы жакшы аракет жасабай, жакшы түшүнбөй жаткандар минимум 2500 сомдон жогору күнүнө акча табышат экен, жаңы кошулгандар, анан түшүнбөй жатам, эмне кылам дегендер. Бул жакта дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен кантип жазылам дейт. Эме жазыла турган болсоңуздар, менин WhatsApp номеримди айтып койсом болот да. 505 46 06 04 ушу WhatsApp номерге жазып койсоңуздар, мен өзүм байланышам. Ошол жактан эле региондо болушса, биз как раз бүгүн Ошко учабыз, 3 күн Ошто болобуз да. Оштон, Баткенден, Жалал Абадтан көрүп аткан болсоңуздар, ошол жактан биздин офис бар, Масалиева 1А деп келип, ошол жерден толук информация алсаңыздар болот. Демек, кадырман телекөрүүчү, эгерде түштүктөн бизди көрүп жаткан болсоңуз, анда бүгүндөн баштап кайсыл күнгө чейин? 7-сине чейин болот. 7 февралга чейин түштүктө болушат экен. Демек, сиздер жандуу жолугушуп, кенен консультация алып, кеп кеңеш алып, кантип жазылам, кантип иштейм, кантип мен дагы онлайндан акча табам, онлайн бизнести кантип баштайм деп атсаңыздар, эме жолуксаңыздар болот экен Наргиз айымдын өзүнө. Анан кантип катталам, мен ооба катталам, акционер болом десеңиз, бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге Наргиз айымдын номерин беребиз. Саламатсыздарбы? Катталыш үчүн канча акча сарпташ керек? Кандай карта алыш керек? Кантип жазылсам болот дейт. Саламатчылык, карта алыш үчүн бизге жазасыздар, анан кийин $1000 местаны азыр $500 берип атабыз да, 44 300 сом болот. Ошо карта алышат, анан компаниянын өзгөчө белектери бар. Если биздин командага кошулса дагы, биздин өзүбүздүн атыбыздан дагы жакшы белектерди беребиз. Мен социалдык тармактардан көрүп калдым эле, телефон дагы белек берген учурлар болобу? Телефон деген берчүбүз, эми 15 декабрда бүтүп калганда ал акция, азыр анын ордуна башка бир продукция. Демек, бул мындай белек дегенде мындай жакшы белектерди берет экенсиздер дегенди айткым келип аткан да. Белектер аябай жакшы, элдердин баардыгына жагат. Анан карталары кандай карталар болот дейт? Карталар онлайн карта болот, виртуальный карта болот. Если сиз $500 алсаңыз, магазин бриллиантовый карт деп эмесинде жазылып турат, кабинетинде. Ар бирине личный кабинет ачып беребиз да. Ошо приложение улап алышат. $500 анан $1000 карталар бар, бирок азыр $1000 карталарды $500 алса болот. Бул кайсыл айга чейин болот бул акцияңыздар? Кайсыл айга чейин биз жетишип жазылып калышыбыз керек? Бул акциябыз ошо 10 февралга чейин уланып атат. Ошого чейин жетишип калсак. Эми экөөнүн айырмасы кандай? Бриллиантовый карта деп койдуңуз. Бриллиант картасы, анан золотой карта. Алтын карта. Экөөнүн айырмасы кандай? Мисалы, экөөнүн айырмасы бизде жана сеттерде мисалы глубина деп кетет да. Ошо глубина $500 менен киргендерге ал деген 10 глубинага чейин болот. Переливден акчачы, $1000 15 глубинага чейин кете берет акча. Анан кийин жана ссылка таратканда дагы биз клиент топтойбуз да. Ошондо $1000 100 ссылка таратат, $500 20 ссылка таратып калат да. Ошон үчүн азыр тем более акция болуп атпайбы? Ушундай акция кезинде 88 миңге карта алганча ул 44 миңге алып алган жакшы болот. Мынакей кадырман телекөрүүчү, эгерде сиз 10 февралга чейин карта сатып алсаңыз, 44 миңдин тегереги болот экен. Анан 10 февралдан баштап алсаңыз, анда 80 миңден жогору болот экен да. 10 февралга чейин аракет жасап, акционер болот ошондо, Жок, акционер болбойт, биздин VIP командага VIP клиент болуп кирет да, VIP партнер болот. Акционер болуш үчүн командасын топтош керек. Команда куруш керек. Анан кээ бир адамдар эме деп ойлоп калат да, биз катталып команда кура албай калсак деген да көп суроолор жаралып калат да адамдардачы. Ооба, команда кура албай калса акчам күйүп кетеби дейт, ошол жагын дагы айтып коеюн. Бул жерде эме не обязательно команда куруш керек эмес. Команда куруш ар бир адамдын эле колунан келе бербейт, чынын айтканда. Ал бул жерде команда курбай туруп деле акча алышат баардыгычы, баары ссылка таратышат, өзүнүн клиентин топтойт, переливден акчалар түшөт.
Анан кийин мисалы ошо бир адам постоянно ошол адамдын ссылкасы менен соода кыла турган болсо, ошол картанын ээсинин өмүр бойку клиенти болуп калат да. Постоянно ошол адамга акча түшө берет. Эгерде команда топтой албасаңыз дагы, демек сиз өзүңүздүн ссылкаңыз менен күнүмдүк турмушка керектелүүчү каражаттарды сатып ала турган адамдарга ссылкаңызды берсеңиз, сизге дагы пайыз акча түшүп турат экен. Бул дегени баягы акчаңызды салып, анан банкрот болуп же бизде көп болду го, акчасын салып эле анан таппай калат, алдап кетет, күйүп калат акчасына, же качып кетет дегендей да. Анан же болбосо акчасын алып туруп эле артынан кантип команда куруш керек экенин дагы үйрөтпөйт. Анан сиздер кантип команда топтоп иштеш керек үйрөтөсүздөрбү? Бизде эме да өзүнүн негизинен WhatsApp группаларда, анан Telegramдарда сабак болуп турат. Каждый неделяда 3 жолу болуп турат да. Күндө кечинде саат 9-да болуп турат. 1 саат сабак болот. Ошого кирип катышкан ар бир адамга толук маалымат беребиз. Анан кийин багы биздин максат эптеп эле адамды каттабаш керек эмес. Потому что ошол адам биздин аркабыздан келип өнүп өссө, бизге наоборот 2 эсе көп выгода бар да. Биз ар бир адамдын өнүп өсүшүнө өзүбүздүн бошунча энергиябызды беребиз, салымыбызды кошобуз. Бирок алып кетиш адамдын өзүнүн аракетинен болот да. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиз дагы онлайн бизнес баштагыңыз келип, бирок акчаңызды салып андан ары команда топтой албай калам деп кооптонуп аткан болсоңуз, өздөрү сиздерди окутуп үйрөтөт экен, кантип акча табыш керек, кантип команда топтош керек, сабактарды беришет экен. Саламатсыздарбы? Телефон номериңизди дагы бир жолу айтып коюңузчу, телефон номериңизди кайталап коюңузчу, номер айтып коесузбу деп 3-4 киши жазыптыр. 505 46 06 04 ушуга WhatsApp номерге жазсаңыздар жооп беребиз. Кадырман теле көрүүчү, эгерде Наргиз айымдын телефон номерин жаза албай калсаңыз, анда биздин редакцияга гана ошол экран астында жазылган номерлерге кайрылсаңыздар, биз сиздерге буйруса номерди берүүгө аракет жасайбыз. Эми чындап эле мен буга чейин Limon Marketplace деп көп жолу TikToктон, Instagramдан көргөм. Толук жакшы түшүнгөн эмесмин. Сизди чакырганымдын себеби дагы бир таанышымдан ошол угуп калып, анан телефонун ачып туруп эле көрсөтүп койду да. Баягы мисалы телефондо приложение орнотулат экен, приложение орнотулат экен, канча акча түшкөнү көрүнүп турат экен. Мен кетирген акчамды актап алдым, мен алдым. Белектеринди алдым, кетирген акчамды алдым. Анан мен команда топтой элекмин деди да. Команда топтой элек туруп эле иштедим дегенде, менде кызыгуу бардып, анан сизди чакырдым да. Демек биз атайын приложение болот, ошол жактан канча акча түшкөнүн көрүп турабыз. Электрондук түрдө акча түшөт. Доллар менен түшөбү, сом менен түшөбү? Доллар менен түшөт. Доллар менен эсептеп беребиз да. Биз адамдан алып атканда дагы, карта сатып атканда да доллар менен эсептейбиз, айлык түшкөндө берип атканда да доллар менен эсептейбиз. Айлык бир айда бир түшөбү же кандай болот? Эми негизинен бир айда бир түшпөйт, 10 доллардан өйдө чогулса снимать эте берсек болот. 10 доллардан өйдө снимать этилет да. Эми эмне үчүн ошол Limon Marketplace'ке биз катталып иштешибиз керек? Саламатсыздарбы? Командада канча адам топтошубуз керек дейт? Бул негизинен бул маркетплейсте командада максимум бир 350 адам болгондо, эки ножка тең элек да бизде делечи. Эми никак жанагындай бинарный система эмес, уровень теңейт дегендей. Бул жерден каждый приглашенный бир эле личниктен компания 20% рефералга төлөп берет да. Анан кийин команда куруш үчүн аркабыздан 350 адам болуш керек. Мисалы биздин командабызга кошулса, биз тоже жардам беребиз. Ал адамдарда бүт баары эсептелет, бүт баары накопительный балл. 2029-жылга чейин бизге маркетплейс шанс берип атат да. Сиз келип ушул жерден место алып, мага клиент эле топтоп берип койгоңуз, всё мен сизди акционер кылам деп атат да. Орто Азия боюнча 100% соода болсо, ошонун 49%-ин бизге акционерлерге бөлүп берет. Бул күнүгө эмес, күнүгө чыга турган, сет жагынан келе турган бул $200 өзүнчө акча. Дивиденд дегенде жана 49%ге илинген бул айына төлөнчү дивиденд. Айына 500 миңден миллион сомго чейин бир айда табабыз да. Ал товар оборот, товар сатканда. Товар сатылгандан дивиденд болот. Демек биз товар сатып дагы пайда көрсөк болот экен. Анан сиз айткандай команда топтоп дагы акча пайда көрсөк болот экен. Эми эмне үчүн ушул Limon Marketplace'ке иштешибиз керек? Бул жерге деген көпчүлүгү негизинен Кыргызстанда 80% адам биз онлайнда отурабыз. Бирок
онлайндан акча тапканды билбейбиз көбүзчү. А бул жерден как раз ошо телефонду кармап жатып эле үйдөн акча табабыз да, ссылка таратып коюп элечи. Ошол жагын түшүнүшүбүз керек да биз. Бул жерден потребитель да болуп киришет, анан кийин акча да табышат да. Анан көп адамдар баягы суроо беришет да, анан кийин арзан товарды биз Кытайдан эле алып атабыз депчи. Кытайдан элдин баары эле алып атат просто деген, ал жактан акча зарабатывать этпей эле турабы. А бул жерден акча табат. Ошонусу эң чоң плюс да. Бул жерге ошон үчүн кириш керек. Анан кийин эне жиптен баштап машинанын запчастына чейинки товарлар бизге арзан завод басына келет. Именно картанын ээлери бизден арзан товар алат да, даже өзүнүн үй бүлөсү үчүн жашоосун экономдоп атат, заодно акча дагы таап атат. Аябай көптөгөн плюстары бар бул жактынчы. Анан кийин бизде могу август айынан баштап Казакстан, Өзбекстан, Россия кошулду да. Азыр буюрса ошол жакта да офистер ачылып атат. Өзүбүздүн сайтыбыз ушу февралдын аягынан баштап доступна болот. Баардык картанын ээлери келген товарларды арзан завод басында ала беришет өздөрүчү. Уже февралдан баштап ачылат. Баштап сайт ачылат. Сайт ачылат. Эми сизге ыраазычылык билдирейин келип бергендигиңиз үчүн. Теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Сизди каяктан издеп табыш керек? Мен биздин негизинен главный офис Бишкекте. Аламиден базарга келсеңиздер болот. Ошол жерде главный офисибиз бар. Если алыс жакта болсоңуздар, анда ошо алыс жакта жүрүп эле акчаларын онлайн которушат, паспортторун сүрөткө тартып жөнөтүшөт. Ошо менен эле баягы место алып, место займать этип арзан кезинде карта алып берип кое беребиз. Сиздердин компания баягы атайын документи барбы, ишеничтүүбү деген? Баардык документтерибиз бар. Ошого киргенбиз, ишо биздики международный болуп ачылганбыз да. Баардык документтерибиз бар. Демек эл аралык деңгээлдеги маркетплейс. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто Лимон маркетплейстин акционери Наргиза Эгембердиева болду. Эгерде сиз дагы декретте болсоңуз, пенсионер болсоңуз, үйдө отурсаңыз же мамлекеттик кызматкерсиз, бирок кошумча акча табууну самап жатсаңыз, кошумча киреше булагын издеп жүргөн болсоңуз, же болбосо кантип онлайнга бизнес баштайм деп жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Лимон маркетплейске катталып жазылсаңыз болот экен. Февраль аягында сиз ушул февраль ичи аракет жасасаңыз, $1000 карталарды сиз $500 алат экенсиз дагы. Сизге бир топ эле акчаңызга дагы эконом болот экен. Анан бул $500 картаны сиз $1000 картаны $500 алганда сиздин тепкичиңиз дагы өйдөрүктүү болот. Бул бриллиант картасы болот, бриллиант картасын алат экенсиз. Алтын картанын акчасына эле бриллиант картаны алат экенсиз. Анан Наргиз айымдын сөзү боюнча, жок дегенде күнүнө аракет кылбадым, иштеген жокмун, мен жакшы түшүнбөй жатам, жакшы иштей албай жатам деген айымдар мырзалар, жок дегенде күнүнө 2500 сомдон баштап акча табат экен. Эң көбү күнүнө $100дан $200 чейин күн сайын акча тапса болот экен. Анан дагы эл аралык деңгээлдеги маркетплейс экен, бардык документтери бар экен. Кайсыл жакка кайрылам десеңиз, анда Instagram, TikTokко Наргиз Эгембердиева деп жазса чыкса керек. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү мына ушун менен соңуна чыгарабыз. Кадырман теле көрүүчү, кызматыңызда мен Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болдум. Кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашканча сак саламатта аман эсен туруңуздар. Эч бир жан оорубасын. Ар бириңиздерге ден соолук каалайм.